баягы Элмирбек Иманалиев менен абдан көп жылдар бою дос болуп жүргөн экенсиздер. Эле качан таанышкансыздар, кандайча дос болуп калгансыздар? Эми досту дагы тандап күтөбүз эмес болгондо. Ооба, эми 1977 жылы мен Раматылык атам Турдумамбетов Жолдошбек ошол Үч Терек совхозуна директор болуп дайындалып барган. Мен анда 1 жашта элем. Ошол өзгөрүштөн таанышканбыз. Анан кийин биз 14-15 жыл атам ал жакта иштегенден кийин Токтогулга көчүп келгенде кичине байланыш үзүлүп, анан ошол 96 жылдары Бишкектен кайра табышып, анан ошол бойдон жакын мамиледе болуп жүрдүк. Тилекке каршы акындын эмеси эрте өтүп кеттик өзү. Атың калтыруу үчүн, изиң калтыруу үчүн кандай аракеттерди көрүп атасыз? Анан эртеңки аш берүү аземне кандай? Эми биринчиден Элмике өзүнүн атын өзү калтырып кетти. Ал жазма акын десең жазма акын, төкмө акын, дастанчы, манасчы, актер, баардык жагынан төп келген талант эле. Ал элдин жүрөгүндө өзү калган. Кандай иштер жасалып атат десем, бул айтыш фонду тарабынан дагы мына туулган күндө ошо шакирттер өткөздү, жана төкмө келсе төр бошот деп. Анан фонд түзүлгөн. Элмирбек Иманалиев атында ошо агасы жетектейт. Эми аз жылдыгын өткөндөн кийин шакирттери, жакын саналган агалары да чогулуп бир маселе куруп, ошол иш-чараларды белгилеш керек деп ойлойм. 1 жылдабы же 3 жылда эл аралык Элмирбек Иманалиев атындагы айтыш өткөзүп турушса деген болот деп биз дагы ошо өзүбүздүн ойлорубузду айтабыз. Анан эми бул жерден кеңешип чечимге келиш керек. Өзүңүз тарабынан кандай аракеттер болот? Өзүбүз тарабынан эми ошо былтыр барып айылына Куран окуттук. Анан үй бүлөсү аракет кылып китебин чыгарышты. Өзүбүз тарабынан мен де ошол өзүнүн туулуп өскөн Токтогул районуна айтыш өткөзүү боюнча ушул бир оюм да бар. Анан кантип ишке ашырсам деп азыр ойлонуп жүрөм. Ошо Азамат Болгонбаев, Асылбек Маратов деген инилерим менен акылдашып атабыз. Анан азыр мына пандемияда күчөп акыбал кичине оорураак болуп атпайбы? Ошонун баарын карап, анан ушу Токтогулга бир иш-чара өткөзөлүк деген жакшы тилектер бар. Кудай буйруса ишке ашат деп ойлойм. Мамлекет тарабынан мисалы мектепке же мисалы айылына деле атын берсе. Эми ал боюнча дагы мына Бишкек шаары боюнча, могу Киев көчөсү боюнча дагы биздин жарандар көтөрүп чыгышкан Демилге. Ал дагы көп мындай чыгымдар талап кылат экен. Ошол маселе да ошол боюнча калып калды. Эми азыр мына жаңы шаардык кеңеш шайланып келсе, ал маселени дагы кичине жандандырабыз деп ойлойм.